Если судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, то приглашается глотная и резолютивная часть. Согласно статье 358 Уголовного процессуального кодекса, полный текст приговора выдается в течение 5 рабочих дней. Полагаю, всем. На данный момент дело 75, Хан-Шбек Ташиева вносит приговор своим подсудимым. Судья Медеров, сот округінің басшысы Мамедова, мемлекеттік айыптаушылар Абдышев, Пентиев, Алиев, Хамбаралиев, айыпталушылардың жақтаушылары Айтқұлов, Бабаев, Ноғоев, Тоқтамов, Жумашев, Тоқтамаматов, Ашырбеков, Нуралимов, Жақупбекова, Султаналиев, Юсупов, Ашимбаев, Намазалиев, Аджимаматова, Купешев, Котормучу, Казакова, қатысушылармен жабық сот округында қылмыс іс қаралды. Ал іс бойынша Ташиев Қамшыбек Қыдыршаевич 1968 жылдың 27 сентябрьда Жалал-Абад облысының Сузак районының Баркы айылында туылған Улуту Қырғыз Республикасының жараны жоғалту, билінді, үйбілөлі, убақ болу, іштері, Бишкек шағын Чоңары айылының Қожомбек көшесінің 2-ші үйінің тұрғыны мұнда сотталған емес, айыптау актісінің көшірмесін өз уақытында алған, іс бойынша басқа жаққа кетпеу тилғат түрінде бөгет қою шарасы таңдалған, Қырғыз Республикасының қылмыс жаза кодексінің 41-ші беренесінің 2-ші бөлігі, 42-ші беренесінің 2-ші бөлігі, 36-ші беренесі, 326-ші беренесі, 40-ші беренесі, 42-ші беренесінің 2-ші бөлігі, 337-ші беренесінің 2-ші 4-ші бөліктерінде көрсетілген қылмысты жазалығы үшін айыпталады. Тургунбек ұлы Нурланбек 1977 жылдың 13 майында Жалал-Абад облысының Ақсы районы Кербен шаарында туылған, Улуту Қырғыз Республикасының жараны, жоғалту, билінді, үйбілөлі, убақ болу, іштері, Бишкек шаарының Тыналиев көшесінің 41-ші үйдің тұрғыны мұнда сотталған емес, айыптау актісінің көшірмесін өз уақытында алған, іс бойынша басқа жаққа кетпеу тилғат түрінде бөгет қою шарасы таңдалған, Қырғыз Республикасының қылмыс жаза кодексінің 41-ші беренесінің 2-ші бөлігі, 42-ші беренесінің 2-ші бөлігі, 36-ші беренесі, 326-ші беренесі, 40-ші беренесі, 42-ші беренесінің 2-ші бөлігі, 337-ші беренесінің 2-ші, 4-ші бөліктерінде көрсетілген қылмысты жазалығы үшін айыпталады. Зулушев Кулманқұлов Тоқтаралиевич 1970 жылдың 12 февралында Ош облысының Өзгөн районы Комсомол айылында туылған, Улуту Қырғыз Республикасының жараны, жоғалту, билінді, үйбілөлі, убақ болу іштері, Бишкек шаарының Бакаев көшесінің 135-ші үйінің тұрғыны, мұнда сотталған емес, айыптау актісінің көшірмесін өз уақытында алған, іс бойынша басқа жаққа кетпеу тилғат түрінде бөгет қою шарасы таңдалған, Қырғыз Республикасының қылмыс жаза кодексінің 41-ші беренесінің 2-ші бөлігі, 42-ші беренесінің 2-ші бөлігі, 36-ші беренесі, 326-ші беренесі, 40-ші беренесі, 42-ші беренесінің 2-ші бөлігі, 337-ші беренесінің 2-ші 4-ші бөліктерінде көрсетілген қылмысты жазалғандығы үшін айыпталады. Талғарбеков Бекболот 1955 жылдың 3 мартында Нарын облысының Тостол районы Дөң Алыш айылында туылған, Улуту Қырғыз Республикасының жараны, жоғалту, билінді, үйбілөлі, пенсионер, Бишкек шаарының 8-ші районының 46-2 үйінің 34-ші
батирдің тұрғыны мұнда сотталған емес, айыптау актісінің көшірмесін өз уақытында алған. Іс бойынша 2026 жылдың 11 февралынан бері қамақта Қырғыз Республикасының қылмыс жаза кодексі 40-шы беренесі, 42-ші беренесі, 2-ші бөлімі, 36-шы беренесі, 326-шы беренесі, 41-ші беренесі, 4-ші бөлімі, 42-ші беренесі, 2-ші бөлімі, 337-ші беренесі, 2-ші, 4-ші бөлімдерінде көрсетілген қылмыстық жазаның үшін айыпталады. Карашев Али Азимович 1968 жылдың 30 октябрда Ош облысына Өзгөн районында туылған, Улуту Қырғыз Республикасының жараны, жоғарғы билімді, үй бүлөлі, убактылуу Ош, Бишкек шаарынын Эркиндик көчөсүнүн 71-үйдүн 8-чи батирин тургуну мурда соттолгон эмес, айыптоо актысынын көчүрмөсүн өз убагында алган. Иш боюнча 2026 жылдын 11 февралдан бери камакта. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 40-чы беренеси, 42-чи беренеси, 2-чи бөлүгү, 36-чы беренеси, 326-чы беренеси, 41-чи беренесинин 4-чү бөлүгү, 42-чи беренесинин 2-чи бөлүгү, 337-чи беренесинин 2-чи, 4-чү бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн кылмыштык жазаландыруу үчүн айыпталат. Узакбаев Эмилбек Узакбаевич 1955 жылдын 20 июлунда Жалал-Абад облус Сузак районунда туулган, Улуту Кыргыз Республикасынын жараны, жогорку билимдүү, милдетсиз пенсионер, Бишкек шаарынын Исамова көчөсүнүн 24-үйүнүн 27-чи батиринин тургуну, мурда соттолгон эмес, айыптоо актысынын көчүрмөсүн өз убагында алган. Иш боюнча 2026 жылдын 11 февралдан бери камакта. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 40-чы беренеси, 42-чи беренеси, 2-чи бөлүгү, 36-чы беренеси, 326-чы беренеси, 41-чи беренеси, 4-чү бөлүгү, 42-чи беренеси, 2-чи бөлүгү, 337-чи беренеси, 2-чи, 4-чү бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн кылмыштык жазаландыруу үчүн айыпталат. Асанов Мусан Сатарович 1966 жылдын 31 августта Ош облусунун Карасуу районунда туулган, Улуту Кыргыз Республикасынын жараны, жогорку билимдүү, үй бүлөлүү, пенсионер, Бишкек шаарынын Байтик Батыр көчөсүнүн 17/2 үйүнүн 3-чү батиринин тургуну, мурда соттолгон, айыптоо актысынын көчүрмөсүн өз убагында алган. Иш боюнча 2026 жылдын 11 февралдан бери камакта. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 40-чы беренеси, 42-чи беренеси, 2-чи бөлүгү, 36-чы беренеси, 326-чы беренеси, 41-чи беренеси, 4-чү бөлүгү, 42-чи беренеси, 2-чи бөлүгү, 337-чи беренеси, 2-чи, 4-чү бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн кылмыштык жазаландыруу үчүн айыпталат. Бекамбаев Курбанбек Сапарович Кыргыз Республикасынын жараны 1960 жылдын 11 июлда Ысыккөл облусунун Түп районунда туулган, Улуту Кыргыз, жогорку билимдүү, үй бүлөлүү, пенсионер, Бишкек шаарынын Көкжар массивде Уюкова көчөсүнүн 17 үйүнүн тургуну, мурда соттолгон эмес, айыптоо актысынын көчүрмөсүн өз убагында алган. Иш боюнча 2026 жылдын 11 февралдан бери камакта. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 40-чы беренеси, 42-чи беренеси, 2-чи бөлүгү, 36-чы беренеси, 326-чы беренеси, 41-чи беренеси, 4-чү бөлүгү, 42-чи беренеси, 2-чи бөлүгү, 337-чи беренеси, 2-чи, 4-чү бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн кылмыштык жазаландыруу үчүн айыпталат. Иштин ичиндеги материалдарды изилдеп, соттук териштирүү жүргүзүп, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 344, 360, 400-чү беренелерин жетекчиликке алып, сот өкүм кылат. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, Тургунбек Улуу Нурланбек, Зулушев Курманкул
Kırgız Respublikası'nın Karadeniz ikinci bölümü 337. belediyesinin ikinci, dördüncü bölümlerinde Cana Talgarbek, Bekbolot, Karaş, Bağlı Azimoviç, Uzakbayev, Emirbek Uzakbayeviç, Hasanov, Kursan Sataroviç, Cana Reytanbayev, Kurmanbek Saparoviç, 41. belediyesinin 4. bölümü, 42. belediyesinin 2. bölümü, 337. belediyesinin 2. 4. bölüklerinde gösterdiği kılmışlardı, jasolu, üniversitede tavsın, canavarların hareketlerinde bu kılmışların kuramı bolda olduğuna байланышты atlasın. Taşeyev Kamçıber Kıdırşayeviç, Kırgız Respublikası Kılmış Ceza Kodeksinin 41. belediyesinin 2. bölümü, 42. belediyesinin 2. bölümü, 36. belediyesi, 326. belediyesinde gösterdiği kılmıştı жазылуу күнөөлүү деп табылсын, жанага карата мүлктү конфискациялоо менен 4 жылга эркинден ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. Толгунбек уулу Нурланбек, Кыргыз Республикасы Кылмыш жаза кодексинин 41. belediyesinin 2. bölümü, 42. belediyesinin 2. bölümü, 46. belediyesi, 326. belediyesinde көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо күнөөлүү деп табылсын, жанага карата мүлктү конфискациялоо менен 4 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. Зулушев Курманкул Токтаралиевич, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 41. belediyesinin 2. bölümü, 42. belediyesinin 2. bölümü, 36. belediyesi, 326. belediyesinde gösterdiği kılmıştı jasоодо күнөөлүү деп табылсын, жанага карата мүлктү конфискациялоо менен 4 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. Талгарбеков Бекболот, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 40. belediyesi, 42. belediyesinin 2. bölümü, 36. belediyesi, 326. belediyesinde gösterdiği kılmıştı jasоодо күнөөлүү деп табылсын, жанагына ага карата мүлктү конфискациялоо менен 4 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. Карашев Алы Азимович, Кыргыз Республикасы Кылмыш жаза кодексинин 40. belediyesi, 42. belediyesinin 2. bölümü, 36. belediyesi, 326. belediyesinde gösterdiği kılmıştı jasоодо күнөөлүү деп табылсын, жанага карата мүлктү конфискациялоо менен 4 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. Узакбаев Эмилбек Узакбаевич, Кыргыз Республикасы Кылмыш жаза кодексинин 40. belediyesi, 42. belediyesinin 2. bölümü, 36. belediyesi, 326. belediyesinde gösterdiği kılmıştı jasоодо күнөөлүү деп табылсын, жанага карата мүлктү конфискациялоо менен 4 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. Асанов Курсан Сатарович, Кыргыз Республикасы Кылмыш жаза кодексинин 40. belediyesi, 42. belediyesinin 2. bölümü, 36. belediyesi, 326. belediyesinde gösterdiği kılmıştı jasоодо күнөөлүү деп табылсын, жанага карата мүлктү конфискациялоо менен 4 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. Рейханбаев Курманбек Сапарович, Кыргыз Республикасы Кылмыш жаза кодексинин 40. belediyesi, 42. belediyesinin 2. bölümü, 36. belediyesi, 326. belediyesinde gösterdiği kılmıştı jasоодо күнөөлүү деп табылсын, жанага карата мүлктү конфискациялоо менен 4 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазасы белгиленсин. Кыргыз Республикасы Кылмыш жаза кодексинин 67. belediyesine ылайык жазаны жалпы тартиптеги түзөтүү абактарында өтөсүн. Кыргыз Республикасы Кылмыш жаза кодексинин 80. belediyesinin 5. bölümünün негизинде өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин камакта кармоо мөөнөтү камактагы 1 күн эркиндигинен ажыратуунун 2 күн деген эсеп менен эсептелсин. Эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөө мөөнөтү Талгарбеков Бекболот, Карашев Алы Азимович, Узакбаев Эмил Узакбаевич, Асанов Курсан Сатарович жана
Дилканбаев Курманбек Сапаровичке 2026 жылдың 11 февралынан тартып эсептелсин. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 82 беренесинин негизинде айыпталуучуларга жалпы 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл колдонсун. Пробациялык көзөмөл колдонуу аркылуу белгиленген эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөөдөн бошотулсун. Белгилеген пробациялык мөөнөттүн ичинде Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, Тургунбек уулу Нурланбек, Золушев Курманбек Токтаралиевич, Талгарбеков Бекболот, Карашев Алы Азимович, Узакбаев Эмилбек Узакбаевич, Асанов Курсан Сатарович жана Дилканбаев Курманбек Сапаровичке соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген учурда тартып 10 күндүн ичинде жашаган жери боюнча пробация органына келүү, өлкөнүн чегинен чыкпоо, пробация органынын жашаган жери, иши же окуусу жөнүндө ошондой эле алар өзгөргөндүгү тууралуу кабарлоо, каттоо жана профилактикалык маектешүүгө катышуу үчүн айына 2 жолу пробация органдарына келүү талаптары жүктөлсүн. Пробациялык көзөмөлдүн мөөнөтүн эсептеп чыгаруу соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып башталсын. Пробациялык көзөмөл мөөнөтү соттук өкүм мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып эсептелсин. Талгарбеков Бекболот, Карашев Алы Азимович, Узакбаев Эмилбек Узакбаевич, Асанов Курсан Сатарович жана Дилканбаев Курманбек Сапаровичке карата камак алуу түрүндөгү өмүркөй чарасы жокко чыгарылсын жана алар сот залынан камактан бошотулуп, аларга карата эч жакка кетпөө жөнүндө тил кат түрүндөгү өмүркөй чарасы колдонсун. Өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин Ашиев Камчыбек Кыдыршаевич, Тургунбек уулу Нурланбек, Золушев Курманбек Токтаралиевич, Талгарбеков Бекболот, Карашев Алы Азимович, Узакбаев Эмилбек Узакбаевич, Асанов Курсан Сатарович жана Дилканбаев Курманбек Сапаровичке карата тандалган башка жакка кетпөө түрүндөгү өмүркөй чарасы өзгөрүшсүз калтырылсын. Өкүм күчүнө киргенден кийин алынып салынсын. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2026 жылдын 24 февралында жана 29 апрелинде токтому менен Талгарбековдун атына катталган Бишкек шаары 8 микрорайон 46 дробь 2 үйүн 34 батыны кыймылсыз мүлк жана КНВ X5 үлгүсүндө мамлекеттик белгиси менен 57775 B автоунаасы Карашевдин атынан катталган Бишкек шаары Баятоо көчөсү 91 үйүнүн 8 батыны кыймылсыз мүлккө Дилканбаевдин атына катталган Ысык Көл облусунун Түп районунда Балбай айылында контур 474-476 жана ошондой эле контур 1324 кыймылсыз мүлк жана Леопард 3 деген үлгүсүндө мамлекеттик белгиси менен 01 KG 088 DKS деген автоунаасына Золушевдин атына катталган Ош облусу Өзгөн районунун Мырза Акеевдин аты жок көчөсүнүн кыймылсыз мүлкүнө коюлган камактар, аресттер жокко чыгарылсын. Буюм далилдер, DVD дисктер, жазма жана башка далилдер кылмыш ишинде сакталсын. Өкүмгө нааразы болгон тарап 30 сутканын ичинде апелляциялык тартипте Бишкек шаардык сотуна даттануу же сунуштарма берүүгө укуктуу болчу. Ну, как вы видите, вынесен приговор по делу 75 Камчыбек Ташиева, Нурланбека Тургунбека уулу, Курманбеку Золушева, Курсанова Асанова, Алы Карашева, Дилканбаева, Талгарбекова, Узакбаева. Всем они вынесены приговора
4 года лишения свободы, но с продлением пробации. На данный момент 5 подсудимых должны освободиться из зала суда. Как вы видите, их скоро должны освободить из зала суда. Андан башка айта турган жүйөбүз бар. А ваши подзащитные... А вы как думаете вообще, ваш подзащитный вот, Ташиев, он согласен с приговором суда? Нет. Не согласен, да? Вы в самое ближайшее время, получается, обжалуете? Да, обжалуем, обязательно обжалуем. Подсудимые уже уехали. Вот это родственники, которые находятся под стражей. Их освободят в зале суда. Скоро, в ближайшее время отпустят. Адвокат Ташиева Хантибек Дышаевича уже прокомментировал то, что он в самое ближайшее время обжалует приговор суда, и он недоволен приговором. Он считает, что его подзащитный Ташиев Хантибек должен был быть оправдан полностью, так как нет никаких доказательств. Минут, наверное, через 15-20 освободят из-под стражи Узакбаева, Асанова, Карашева, Талгарбекова и Дикамаева. Так как приговором суда они попали все под пробацию и будут освобождены в самое ближайшее время. Ожидается вот минут через 20, скорее всего. Вот родственники, находящиеся под стражей, находятся здесь. Судя по реакции на приговор суда Хантибека Ташиева, Зулушева Курманкула и Тугунбекова Улу, они также недовольны вынесенным приговором. Мы видели в зале суда, потому что Эмиль Узакбаев и Талгарбеков обрадовались приговору о том, что их освободят из зала суда. Напомню, что на данный момент только что был оглашен приговор по делу 75, где главными подсудимыми проходят бывший глава ГКМ Хантибек Ташиев, бывший генеральный прокурор Рустана Курманкул-Золушев и бывший спикер Делового Кенеша Нурланбек Тургунбекулло. Также под стражей находились под стражей Хусан Асанов, Эмильбек Узакбаев, Уланбек Дикамбаев, а также ответственный деятель Талгарбек Бекбулотов. Все они попали под пробацию. В течение 10 дней после вступления в силу они должны будут отмечаться в пробационном надзоре. Вот на данный момент мы ждем освобождения из-под стражи 4 подсудимых, которые были под стражей несколько месяцев. Также выйдет, мы сейчас ждем они подписывают бумаги, как говорят сотрудники правоохранительных органов. Так, вот их помают. Но ошоларга ошоларда биздин ниетибиз түз. Кыргызстанда деген турктук болуп, өнүгүү болуп, мамлекетте тынчтык болуп, ана мондай кол болмаклар
Құрылғандар деген аз болсын да. Дайын болса, мамлекет бары жақсы болады. Biz şuradaki 4 tane içinde var. Bu mesele özümüzün boyunca dahildir, kuruluş boyunca dahil ettirdik. Annem bu dahil olsa, hangi isimler? Yok Kırgızistan'da şu mizan işletken, bana sok degen bir aşık aykın şu dizide burada koyduk. Demi bir yakta Ждем вот еще 4 подсудимых, которые были освобождены из-под стражи. Demi özgür birisine zaten bulgur emez. Anne niyet de yok. Biz daha da çok şu çeşitli gibi Zaten şu memleketi hizmet var. Ama şu birlikte olup görgen. Men oylamaktan şu belirlenen bir karşılaşma olacak. Ağzına şu bakışı. Olacak 75 kişi işte. Buna ben bugün açık açık Allah bunu ben de gel varıp benim çakmıştı. Ben var kol koyup verdim. Bir git kaldı. Ben çok arkada da bazı gündü. Ben yakta beş ayım. А сиз эмнеге кол коюп атканыңызды окуган жоксуңузбу? Ben yürüyüş emesmін, lingvist emesмін. Ben de şu kaybımını kol koyup Prezident Sandra Çapar koldu. Şu niyette kol koyup verdim. Rahmat. İnşallah. Собирать. А, не туда. Вам на улицу надо. Слихомасов пошел своими. Все, прямой датчик. На данный момент мы ждем всех остальных, находящихся под стражей. Напомню, что около 10 минут назад был вынесен приговор по делу 75, где были главными подсудимыми Камчыбек Ташиев, Курманкул Зулушев, Нурланбек Тургунбекулу, Курсан Асанов, Узакбаев, Бекболот Талгатбеков, Декханбай. Все они были осуждены, признаны виновными в пробации. Из 5. А вот. Махпаке, здрасте. Можете прокомментировать вот дело? Вы согласны с приговором? Мой подзащитный, Зулушев Курманкул Татарлич, он, естественно, не согласен с таким приговором. Изначально вообще по делу доказать его вину не было. Ну, сопровождения, вообще не было приведено ни одного доказательства. Будучи председателем комитета Джон он, во-первых, не знал об этом письме изначально вообще. Узнал об этом только 18 февраля, насколько я помню. И то есть, состав преступления вообще здесь вот его сейчас обвинили, то есть признали виновным в захвате власти. А на чем основывается, естественно, мы получим приговор, но изначально там нет никаких доказательств, никаких действий по направлению на захват власти он не совершал. Вообще. Ни с кем. А смотрите, а вот вообще санкция же предусматривает от 12 до 18 лет. Вот тут законно ли вообще применение пробации? Ну, видите, приговор выносится от имени Советской Республики, судьи, который является представителем судебной власти.
И после получения приговора, естественно, мы сами дадим, как участники, свою правовую оценку. Но в любом случае с обвинительным приговором не согласны, будем обжаловать его в апелляционной инстанции обязательно. Спасибо большое. Кыргызчада учкайт, пожалуйста. Так, мы утвержден. Мен жактоомдогу Это был у нас только что Бактыбек Джумашев, адвокат бывшего генерального прокурора Курманкулова Залушева, который также заявил о том, что он не согласен полностью с приговором суда вынесенного, и они намерены обжаловать. На данный момент мы продолжаем ждать уже четверых осужденных лиц, которые находятся под стражей. Никомаев уже выходил, давал комментарии журналистам. Остальные, находящиеся под стражей, это Курсан Асанов, Талгарбек Микбулутов, Эмиль Узакбаев. Они все еще не вышли из зала суда. Они, скорее всего, подписывают определенные бумаги процедурные. И в самое ближайшее время они должны выйти. Напомню, что Антибек Ташиев, генеральный прокурор бывший Курманкул Залушев и бывший спикер Кеңеш Нурланбек Тураланбекұлы, главные подсудимые, были признаны виновными по захвату власти. Но к ним было применено, и осуждены были на 4 года, но с применением пробационного надзора они были осуждены к 3 годам пробации. То есть они в течение 10 дней в законную силу вступит приговор, и они должны будут отмечаться в пробационном надзоре. Но, как вы видели ранее, адвокаты намерены в самое ближайшее время обжаловать приговор суда. Получается, этот приговор еще не вступит в силу. Он оттуда выйдет, находящийся под стражей. Мы видим родственников, сына Алуптара, что стоит. Здесь находился сын Курсана Асанова. Также родственники Гамбаева и Талгарбекова. Вот это сын Алуптарашева. Процедурные моменты затягиваются, видимо. Давайте смело. Как говорили. Вот мы видим, выходят все.
Комментарий беріп қойғойсыз ба? Ол, іш бойынша. Комментарий, без комментариев. Без комментариев. По вынесенному приговору, что вы думаете? Анан массалык маалымат каражаттарына Birinci gedekte buna adı 5 ay ötüp ketip esepleyen çok mu? Kança oldu diye. Oşo aprel ayından beri şu vakit çeyin birincilerim. Beni kollar kelgen birincilerim talep etmedim. Bir kadar resmi aytım bilir. Biz 75 kişi kollagan. Büyük Paris prezidenti Sadır Japar'ı kollagan adamlar olçubuz. Beşeğizde prezidenti kollagan adamlarımız oşul partisiyatta kaldık. Bizden buna kandaydı bir dengede de koyun. Hakikat çıkartmanızda bu Sadır Japar'ın yürütülen siyaseti de biliyoruz. Kılmışçının mazmunu boyunca tilege karşı kol koyduğundan байланысты ешнәрсе айта алмаймын. Күнөөңүздү мойнуңа аласыз ба? Ошону эмес, бийликти күч менен басып даярдык көрүп. Жоқ, мен айтып атпаймын. Мен кылмыш иши боюнча ешнәрсе айтып бере албайм. Жо, азыр күнөөңүздү мойнуңузга аласыз ба? Күнөөңүздү мойнуңузга аласыз ба? Жоқ, мен айтып атпаймын. Мен ал боюнча ешнәрсе комментарий бере албайм. Биз болгон мен кана бир гана нерсени айтам. Биз Садыр Жапаровду колдогон адамдар болчу. Ошол бойдон калдык. Bu seçimde birinci bu sulu alacak kan Allah kalan sulu olsa. Yuridikal bağlamda kapaçılığım yok. Yuridikal jaksan alganda, şunu aytkanda. Men ötkөндөн айтпадым mı? Ак ийлет сынбайт. Men айтадым, ак ийлеттери сынбайт. Себеп дегенде биздин составында курамында жок да. Пайдаланып мен шынын айтканда мына азыр бул күтүүсүз неме болду, чечим болду. Кандай өкүм берилген? Адам баласы жакшы үмүт кылат. Мен бүгүн бүтөт деген ойлогон жокмун. Бул чагылганда тездик менен болду. Ой ар кандай жакка кетти. Чынын айтканда. Мага койгон кылмышты мына Чынар Жакыпбеков айтып атса керек, закрытый болсо дагы жабык түрмөстөн. Өтө оор кылмыштын эки беренеси болгон. Бул менин билишимче мага уже койгон 4-чү жол ушундай беренелер оор кылмыштар койду да. Бүгүнкү чечим бир жагынан жакшы болду. Жакшы болгону биринчиден сиздер менен көрүшкөнү. Ең негізін айтқанда, мен біріншіден жаратқан алдымда, үй білуім алтында, анан елдің астында жүзім жарық болды. Мыйзам боюнча сүйлөшсөк, сиз мақұлсыз мақұл емессіз ба? Екінші қайсы? Албетте койгон айып боюнча Соттун чечимине. Мен кейін оны мен ойлойм, адвокат айтып өтө жактоочум айтып өтө жакшы болот. эми фигуранtsыз да. Бир дагы мен баштан баштап аягына чейин тергөө күтүп атканда дагы 8 фигуранттын ичинен жалгыз гана мен гана айыптоо корутундусуна кол койгон эмесмин. Күнөөнү дагы моюма таптакыр алган эмес. Өкүмдө атанасызбы? Себеби деген сөзсүз түрдө. Мен ушундай айтайын. Как вы видели, все подсудимые намерены обжаловать приговор суда, вынесенный сегодня в Первомайском районном суде Азиретом Медведевым. И никто не согласен. При этом все заявляют о том, что поддерживают политику и вообще главу государства Садыра Жапарова. На данный момент уже 10 ночи приговор был вынесен. Спасибо, что были с Кактус Медиа. Читайте Кактус Медиа. Всем всего доброго.